6 bölüm. Birinci musulmanдар жана аларга көрсөтүлгөн кыйноолор. Birinci musulman Хадича энебиз. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам Хира тоосунан жараткандын ыйык милдетин алып, улуу пайгамбарлыгын баштайт. Жаңы динди эң мурда, эң жакыны болгон жубайы Хадичага түшүндүрөт. Хадича энебиз дароо эле мусулманчылыкты кабыл кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам андан кийин Хадича энебизге Жебрейил периштеден үйрөнгөндөй дарат алдырып, экөө бирге 2 рекет намаз окушат. Азирети Алинин мусулман болушу, Хадича энебиздин дароо ыйман келтирип мусулман болушу пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам өтө кубандырган. Ошентип, жер жүзүндө анын динине ишенген, кабыл алган бирөө бар эле. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам исламга чакырган экинчи адамы жакын туугандарынан Азирети Али болду. Ал 5 жашынан бери пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам тарбиясында жүрүп чоңойгон эле. Бир күнү ал пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Хадича энебиз менен чогуу намаз окуп жатканын көрдү. Алгач намаз 2 рекет болуп, 2 убакыт күндүзү жана кечинде окуу парз кылынган. Кийинчерээк буга тахажжуд намазы кошулду. Мираж түнүндө намаздын 5 убак болуп парз кылынышынан кийин түнкү намаз үммөт үчүн нафил, ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үчүн парз боюнча калды. Таңдана карап турган жаш Али намаз бүткөн соң бул эмне деп сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: бул Аллахтын тандаган сүйгөн дини. Мен сени бир Аллахка ыйман келтирүүгө чакырам. Адамдарга пайдасыз, зыянсыз болгон Лат менен Уззага, ошол кезде арабтар сыйынган айкелдердин аттары, сыйыныштан баш тартууга чакырам деди. Азирети Али мындай сунушка ойлонуп, анан мындай деди: мен муну мурун эч укканда, көргөн да эмесмин. Атам Абу Талипке айтмайынча эч нерсе дей албайм. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам азырынча динин ачык жайууга буйрук ала элек. Ошондуктан Азирети Алиге төмөндөгүдөй эскертет: эй Али, кааласаң айткандарымды жаса. Эгер жасабайм десең, көргөн укканыңды эч кимге айтпа, жашырууну сакта. Азирети Али бул сырды сактоого сөз берет. Ошол түндү ойлонуу менен өткөрөт. Ошентип, таңдын агарышы менен анын көңүлү да агарды. Аллахтын элчисинин саллаллаху алейхи вассалам алдына барып: Аллах мени жаратарда атам Абу Талиптен сурабаган соң, мен да Аллахка сыйыныш үчүн андан акыл сурабайм деди да мусулман болду. Мусулман болгон алгачкы бала Али болгону 10 гана жашта эле. Абайлоо, алдын алуу, тадбир — бул дайыма жакшы нерсе. Өзгөчө бир ишенимдин жайылуу учурунда абдан пайдалуу. Ошентип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Алиге көргөн уккандарын айтпа деп эскертүү менен бул дүйнөнүн тадбир мыйзамын акырындап түшүндүрүү жана даанышмандык мыйзамдарын сактап, кылган акылмандык иштери кийин бизге да үлгү болгон. Чынында эле абайлап иш кылуу, учурдун жана жашаган жердин шарттарын эске алып, динди жайуу пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам турмушунда маанилүү орунду ээлейт. Бул мезгилде ыйман жолун катары менен Хадича энебиз, Азирети Али, андан соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам асырап алган Зайд бин Хариса радиаллаху анху өз ыктыярлары менен тандап алышат. Ата энеси Алинин изинде. Пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам көлөкөсүндө ээрчиген Алинин мындай абалы ата энесин сарсанага түшүрүп ойлондурбай койгон жок. Өзгөчө энеси Фатима баласынын мындай чечкиндүүлүгүнөн корко турган болду. Күйөөсүнө: абайла, уулуң Мухаммед менен көп жүрөт, башына бир бала келбесин, деди. Абу Талип түшүнүктүү адам эле. Абалды пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам өзүнөн билейин деген ой менен бир күнү Али менен пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам артынан барат. Алар Меккенин четиндеги бир жерде намаз окуп жаткан жеринен жолугат. Пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам: эй, бир тууганымдын уулу, бул эмне деген дин?
деп сурайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "О агам, мен туура жолго чакырамын. Сен буга баарынан ылайыктуусуң. Айкелдерге сыйынуудан баш тартып, жалгыз Аллахка ыйман келтир" деген сунушун айтат. Бир азга ойлонуп тургандан кийин Абу Талиб мындай дейт: "Мен эски динимден кайта албайм. Бирок сен өз диниңди уланта бер. Аллахка ант ичип айтам, мен тирүү турганда сага эч ким тийише албайт." Анан уулун карап: "Уулум, сен туткан дин эмне дин?" деп суроо узатат. Али: "Атаке, мен Аллахка, анын элчисине жана ал Аллах тарабынан эмне алып келсе, ошолордун баарына ишенип ыйман келтирдим. Ага кошулуп, аны менен чогуу намаз окудум" деп жооп кайтарат. Абу Талиб: "Эй уулум, агаңдын уулунун алып келген динине өз ыктыярың менен киришиң абзел. Ал сени жакшылыктарга гана үндөйт, чакырат. Ага баш ий" деп пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам да Алини да кубандырат. Азирети Абу Бакырдын мусулман болушу. Азирети Абу Бакыр мурунтан эле пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам эң жакын досторунан эле. Анын өзгөчө сыпаты караңгылык доорунда жаман адаттардын, начар кылык жорук жана түшүнүктөрдүн таасиринде калбай, оюн, жан дүйнөсүн булгаган эмес болчу. Ал Меккедеги белгилүү соодагерлерден эле. Уруу башчылары анын ой пикирлерин угуп, кеңешип турчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам динин али ачык жай эле. Бирок ал үгүттөгөн диндин негиздери ооздон оозго өтүп угулуп, Курайштын төбөлдөрүнө да жеткен эле. Азирети Абу Бакыр жаңы эле Йемен саякатынан кайтып, Курайштын төбөлдөрү аны менен учурашканы үйүнө барышат. Азирети Абу Бакыр: "Мен Меккеде жок кезимде кандай жаңылыктар, окуялар болду? Маанилүү кабарлар барбы?" деп сурайт. Абу Бакыр дешти: "Чоң кабар бар. Абу Талиптин жетими Мухаммед пайгамбарымын деп жатат. Биз болсо сени күткөндү эп көрдүк. Эми сен ал досуңа бар, калганын ошондон угасың." Азирети Абу Бакыр ошол замат пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам үйүнө барат. "Досум, пайгамбармын деп урууңдан алыстап, ата тегиңдин дилинен чыгып, алардан баш тартканың чынбы?" Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жаш кезинен чогуу өсүшкөн Азирети Абу Бакырдын сөздөрүнө оболу жылмаюу менен жооп берди. Абу Бакыр, мен сага жана бардык адамзатка жиберилген Аллахтын элчисимин. Адамдарды жалгыз Аллахка чакырам. Сен да ыйман келтир" деди. Азирети Абу Бакырдын жан дүйнөсү ошол замат уйгу туйгу болуп кетти. Мындай сөздөрдү кичине кезинен бери чогуу өскөн, жакшы тааныган, жанынан артык көргөн жана ушул күнгө чейин бир да жалган айтпаган досу Мухаммедтен саллаллаху алейхи вассалам угуп жаткан эле. Ал көпкө ойлонбостон ыйман келтирип мусулман болду. Исламга чакырылганда Азирети Абу Бакырдын эч шектенбестен туруп Алла Таалага ыйман келтириши пайгамбарыбыз Мухаммедти саллаллаху алейхи вассалам өтө кубандырган. Бул жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дечү: "Абу Бакырдан башка ыйманга чакырылгандар бир аз ойлонуп, шектенип, чоочуркашкан эле. Абу Бакыр болсо шектенген да, чоочуркаган да эмес." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам досунун мусулман болушуна аябай кубанды. Азирети Абу Бакырдын исламды кабыл алышы мурда көргөн түшүнө төп келген эле. Түшүндө бир ай келип Меккеге конот. Анан бөлүнүп Меккедеги үйлөргө тарайт. Андан кийин кайра чогулуп өзүнүн үйүнө кирет. Бул түшүн ошол мезгилде жашаган чыныгы аалымдарга айтып жоруткан. Алар келе турган пайгамбар Меккеге келерин, өзүнүн ага ыйман келтирерин айтышкан. Азирети Абу Бакыр Алла Таалага ыйман келтирип, мусулман болгондугун жашырган жок. Анын мусулман болушу бүткүл Курайш уруусундагы адамдарды таң калтырды. Себеби ал Курайштын ичинде салмактуу,
ишенимдүү, сөзүнө турган беделдүү киши эле. Азирети Абу Бакырдын мусулман болушу Алла Таалага ыйман келтиргендердин катмарын мурдагыдан да кеңейтти жана ыйман келтиргендер дагы көбөйдү. Жашыруун чакырыктын жайылышынын тездеши. Абу Бакырдын мусулман болушу менен ыйман жана исламга болгон жашыруун чакырык ылдамдады. Исламга кирип, өздөрүн бактылуу сезген адамдар бактыларын жакын туугандары менен тең бөлүшкүлөрү келгендиктен, аларды караңгылыктан куткарууну ойлоп, колдорунан келген бардык аракеттерин жасап жатышты. Динди жайылтуу боюнча Абу Бакыр ар дайым өзгөчөлөнүп турар эле. Анын үгүт иштеринин натыйжасында жашыруун чакырык учурунда исламга төмөндөгүлөр кирген. Усман бин Аффан, Зубайр бин Аввам, Абдурахман бин Ауф, Саад бин Аби Ваккас, Талха бин Убайдуллах. Аллах баарынан ыраазы болсун. Бул 5 сахаба кийин бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын катарынан орун алмакчы. Эркек мусулмандар менен бирге аялдарга да ислам нуру күндөн күнгө кенен жайылып отурду. Алгачкы мусулман аял Хадишадан кийин пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам агасы Аббастын аялы Умму Фазыл, Азирети Абу Бакырдын кызы Асма жана Умар бин Хаттабтын карындашы Фатима алгачкы мусулман аялдарынын катарын толукташкан. Эми ислам 2 жол менен жайылып бара жатты. Эркектер эркектерге, аялдар болсо аялдарга исламды жайуунун жаңы жолдорун издеп, ага сүйүнүч, толкундануу, арзуу менен чакырып жүрүштү. Бирок аялдардын мусулманчылыкты эч күмөн санабастан ыктыярдуу түрдө кабыл кылуулары башкалардын көңүлүн бурбай койгон жок. Албетте, бутпарастар да бекер жатышкан жок. Исламга өткөндөрдү жектешип, аларды жалаа сөз менен кордоого аракеттеништи. Бирок булардын эч бири алгачкы мусулмандарды коркута да албай, кабыл алган диндеринен баш тартыра да албай, атүгүл кичине да шектендире албай койду. Азирети Билалдын кыйноого алынышы. Жашыруун үгүт мезгилинде ислам динине өткөн биринчи мусулмандар бутпарастардын өтө оор кыйноолоруна кабылышкан. Алардын бири Билал Хабаши деп аталган Билал бин Раббах болуп саналат. Азирети Билал мусулмандардын айгышкан душманы Уммайя бин Халлафтын кулу болчу. Ал Азирети Абу Бакырдын үгүтү менен исламга кирген. Заматта көңүлүн жарык кылган ыйман нуру Билал үчүн чексиз тайманбастыктын булагы болуп калган. Кул болсо дагы, ал өз кожоюнунун жана башка бутпарастардын ар кандай кыйноо, зордук зомбулугун тоотпостон Аллах жолуна түшкөндүгүн ачык эле жарыя кылуудан корккон жок. Ташбоор Уммайя бин Халафтын түшүнүгүндө Билалдын жараткан Аллаха, анын жөнөткөн элчиси пайгамбарыбыз Мухаммедке саллаллаху алейхи вассалам ыйман келтириши чоң кылмыш катары эсептелип, аны эң оор кыйноолорго тарткан. Бирок Уммаянын бардык аракеттери эч кандай натыйжа берген эмес. Кыйноо, зордук зомбулук астында, кордук ичинде жан дүйнөсү кыйналып жатса да, бутпарастардын жүзүнө тике карагандан тартынбай, Ахат, Ахат, Аллах жалгыз, Аллах жалгыз деп онтогон. Ишенген ислам дини үчүн көргөн кыйынчылыктары астында бир кадамда чегинбеген Билалды эми кожоюну мээ кайнаткан ысыкта жылаңаш денесин оттой ысык кум шагылга жаткырып, оозуна туздалып, күнгө кургатылган бир кесим этти салгандан кийин көкүрөгүнө бир чоң таш коюп бастырып мындай дейт: сен өлүп же Мухаммедтен жана анын дининен баш тартып, Лат жана Уззага сыйынганга чейин ушул азап тозокту эч качан токтотпаймын. Бирок ыймандан кайткыс болуп калган Билал өлүмдөн тайманбастан минтип кыйкырды: мен Лат жана Уззага сыйынбайм. Аллах жалгыз, Аллах жалгыз. Бул сөздөрдү уккан Уммайя ого бетер жинденип, Билалды эсинен танып калганга чейин кайра кыйноого ала берчү болду. Билал көп учурда өлүп кала жаздап, кайра эсине келер эле. Дагы бир күнү Уммайя аны кыйнап жаткан кезде
ошол жерден өтүп бара жаткан Азирети Абу Бакр Уммаяга: "Сен Аллахтан коркпойсуңбу? Ушул байкушту дагы канчага чейин кыйнайсың?" дейт. "Аны сен буздуң" дейт Уммая. "Эгер аны куткаргың келсе, анда аны сатып ал." Ошондо Азирети Абу Бакр бир топ алтынга Билалды, кийинчерээк анын энеси Хамаманы да ушул мыкаачы адамдан сатып алып, эркиндикке чыгарат. Азирети Усман бин Аффан мусулмандардын катарында. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дароо эле ачык түрдө пайгамбарлыгын калкка жарыялаган эмес. Ушул убакта Азирети Абу Бакр өзүнүн жакын досторуна гана исламды түшүндүрүп жатты. Бир күнү Усманга да мусулманчылыктан кеп козгоп түшүндүргөндөн кийин аны пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам алып келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар дайым күлүмсүрөп караган сүйкүм жүздүү Усманга мындай дейт: "Аллахтын белеги болгон бейишти көздө, мен сени жана бардык адамзатты туура жолго баштоо үчүн жөнөтүлдүм." Аллахтын элчисинин саллаллаху алейхи вассалам чын дилден чыккан сөздөрү, мээримдүү мамилеси Усмандын мусулманчылыкты кабыл кылышына түрткү болот. Андан кийин Шамдан кайтып келе жатканда көргөн түшүн Аллахтын элчисине саллаллаху алейхи вассалам айтып берет: "О Аллахтын элчиси, биз уктап жатканда кандайдыр бир үндү уктук. Эй уктагандар, тургула. Ахмат Меккеде пайда болду. Меккеге келгенден кийин сиз жөнүндө айтылгандарды эшиттик. Мүнөзү жумшак, адеби таза, жоомарт Усмандын да мусулмандардын катарына кириши бутпарастарды кооптондурбай койгон жок. Өз уруусунун адамдары ага кордук, кыйноо көрсөтө баштайт. Бирок ал ар түрдүү зордук зомбулук, кыйноолорго чыдады. Туура жолунан бир кадам да чегинбестен илгерилеп бара жатты. Өз агасы Хакам бин Абул Аас аны бакка байлап, сабап жатып мындай дечү: "Сен аталарыңдын дининен чыгып, кийин чыккан бир динге киресиңби? Ант беремин, эгер кайрадан аталарыңдын динине кайтпасаң, сени бош кое бербеймин." Ыйманынан тайбаган Азирети Усман минтип жооп берчү: "Мен чыныгы динден эч качан баш тартпайм." Ал бир нече күн бою зордук зомбулукту башынан өткөрдү. Бирок ал Аллахтын дининен бир кадам да артка чегинген жок. Анын кажыбаган кайратына агасынын аргасы кетип, эркиндик берүүгө мажбур болгон. Бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын бири болгон Азирети Усман пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам күйөө баласы болчу. Алгач пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам кызы Рукияны алды. Ал дүйнөдөн кайткандан кийин дагы бир кызы Умму Гүлсүм менен баш кошту. Ошол себептүү Зин-Нурайн, эки нурдун ээси деген атка конгон. Азирети Талха бин Убайдулланын мусулман болушу. Азирети Усмандан кийин исламга чын көңүлү менен Азирети Талха бин Убайдулла кирет. Ошол учурда ал соода кылуу максаты менен саякатка чыккан эле. Бусра жарманкесинде жүрсө, ошол жерде чиркөөдө жашаган бир кечил: "Меккеден келгендер барбы?" дейт. Талха радиаллаху анху: "Мен бармын" деп жооп кайтарат. Ал жерде: "Ахмат пайда болдубу?" Ахмат ким? Абдулла бин Абдул Муталиптин уулу. Мекке анын төрөлө турган жери. Ал пайгамбарлардын эң акыркысы болуп эсептелет. Ал Меккеден элге белгилүү болот. Кийин курма көп өскөн жерге, таштуу жерге көчүүгө мажбур болот. Кечилдин сөздөрү Талханын көңүлүн буруп, Меккеге келери менен элден жаңы кабар барбы деп сурайт. "Ооба" дешет. Абдулланын уулу Мухаммед пайгамбарлыгын жарыялады. Абу Кухафанын уулу Абу Бакр дагы анын динине кириптир. Ошол замат Азирети Абу Бакрдын жанына барып: "Сен Мухаммедтин динине кирдиңби?" деп сурайт. Абу Бакр радиаллаху анху: "Ооба" дейт. "Мен ага баш ийдим. Сен да бар, анын динине кир. Себеби ал туура жолго жана адал иштерге чакырат.
Азирети Талха кечилден уккандарын Азирети Абу Бакырга айтып бергенден кийин экөө Аллахтын элчисинин саллаллаху алейхи вассалам алдына барышат. Ошол замат мусулман болгон Азирети Талха кечилдин айткандарын пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам баяндап бергенде ал жай гана күлүмсүрөп койгон. Азирети Талха бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын бири. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал жөнүндө жер жүзүндө тирүү жүргөн шейитти көргүңөр келсе, Талханы карагыла дечү. Ал аябаган жоомарт жана кайраттуу сахаба болчу. Ухуд согушунда пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам атылган жанын жебелерин колу менен калкалап, ошол себептүү колу чолок болуп калган. Ошол эле согушта 80ге жакын жаракат алса дагы пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жанынан ажыраган эмес. Халид бин Саид жана башкалардын мусулман болушу. Андан кийин Курайштын төбөлдөрүнөн Халид бин Саид 17деги Саад бин Аби Ваккас жана анын апасы Хамна, Гүфар уруусунан Абу Зар, темир уста Хаббаб бин Арат жана башкалар ислам динине киришкен. Булар мусулман болгондугу айынан далай кордуктарга, кыйноолорго туш келишсе да, акыр аягына чейин ыймандарын сактап, динде бекем турушту. Халид бин Саидтин атасы анын мусулманчылыкты таштоосун талап кылып, тамак аш бербей, көп күндөргө чейин ачка коюп байлап салды. Азирети Саад бин Аби Ваккас менен Абу Зар да үй бүлөлөрү жана коомчулук тарабынан оор сыноолорго дуушар болду. Хаббаб бин Аратты бутпарастар алуулонгон от жагып, ага кайра-кайра куйкалап, тирүүнүн тозогун көргөзүштү. Ошондо да ал ислам дининен эч бир тайсалдабай, тоодой сабырдуулук менен ыйманын коргоду. Ыйман жолун тандаган үчүн жаалдуу азап тозокко салынып, кыйноолорго алынган Азирети Хаббаб бир күнү пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам алдына келип айтты: "О Аллахтын элчиси, тартып жаткан азаптан кутулуубузду тилеп, Аллахка дуба кылсаңызчы." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир жактан сабак, дагы бир жактан сүйүнчү болгодай жооп берди: "Силерден мурунку үммөттөрдүн арасында ушундай адамдар болгон. Темир тарак менен бүткүл териси менен эттерин тарап тытып салганда да бул кыйноолордун айынан динден кайткан эмес. Ара менен төбөсүнөн экиге жарып аралашканда дагы бул кыйноолор аларды динден кайтара алган эмес. Аллах албетте бул ишти ислам динин баралына толтурат, бардык диндерден жогору кылат. Кала берсе, унаасына минип санадан Хадрамаутка дейре жалгыз сапар тарткан адам Аллахтан башка бирөөнөн коркпогон кез келет. Койлоруна карышкыр тийгенден башка эч нерседен кабатыр болбогон кез келет. Бирок силер шашылып жатасыңар.